Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, басуу жыйынтыгы алгандар, тайындерден кеш депутат, мен астан сиздерге кайрылуу жасайын деп жатам. Мен каралган. Ошол себептен мен бүгүн Жогорку Кеңештин төрагасы Дастан Артисбековичке өзүмдүн арызымды жөнөттүм. Комитеттин төрагалыгын тапшырып берүү боюнча мен сиздер менен 1,5 жыл иштешиппин. 2 жылдын бюджетин биз сиздер менен убагында кабыл алдык. Мен сиздер менен ойлойм, сиздер мени өтө колдодуңуздар. Биз бир топ жумуштарды кылдык, ошо экономикага тийиштүү, мамлекетибизге тийиштүү, керектүү чечимдерди кабыл алып, эң негизгиси ошол 2 жылдык бюджетти биз ушул Кыргызстан тарыхында убагында кабыл алдык да. Ошон үчүн мен да сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Ушу 1,5 жыл мени колдоп, ушу мени менен иштеп бергениңиздер үчүн. Мен эми депутат катары калам. Ошон үчүн бул комитет келечекте ошо оппозициялык фракциялардын башкарат деп ойлойм. Мен ийгилик каалайм. Ушу келе турган комитеттин төрагасына дагы мен ойлойм, биз дагы ушул комитетте дагы бир топ жакшы жумуштарды кабыл алабыз. Ошон үчүн бүгүнкү жыйынды мен ойлойм, Жамалдын Зиян Исламович алып барса туура болот. Рахмат. Бюджет Жогорку Кеңеш тарабынан биринчи жолу өз убагында кабыл алынды да, ал маселени Сооронбай Шарипович премьер-министр болуп турганда белгиледи. Мен ойлойм, ушул бюджет комитетине бардык мүчөлөрүнө ошол мамлекетибиз жакшы өнүксүн, өз убагында өнүксүн деп финансы мыйзамдарын өз убагында алып бергениңиздер үчүн чоң ыраазычылыкты билдиребиз. Табылдык апарович, сизге да биз ушу комитетти жетектеп турган убакта бир да маселебиз, өкмөттүн маселеси бир да жолу артка кайткан жок. Ошондуктан терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Рахмат. Алып барып атат, Табылдык апаровичка да ичине ийгилик каалап, биздин комитеттен алыстабай активдүү мүчөсү болуп, мындан аркы ишиңизге ийгиликтерди каалап кетебиз. Рахмат. Мен дагы ушу совещательный голос менен дайыма катышып жүрөм. Мен да Табылдык апаровичка Табылдык апарович ошо бүт келип аткан. Албетте бул комитетте абдан орчундуу, көйгөйлүү маселелер дайыма биринчи чечилет. Бул биринчиден, экинчиден болсо өзү ушу комитеттин жетекчиси Табылдык апарович. Баарына тең карачыңыз, адилеттүү карачыңыз. Ошон үчүн ушундай маанайда иштей бериңиз. Мен ишенем, сиздин ийгилигиңиз астыда баары. Рахмат сизге. Ошо айтам да. Адыл Алешевич. Урматтуу депутаттар, урматтуу Табылдык апарович, мен да өзүмдүн атыман дагы чоң ыраазычылык билдирип кетет элем. Биринчиден сизге, Табылдык апарович, экинчиден комитетке. Бул жерде оппозиция дебей, экономикага керек, социалдык маселелерди чечүү үчүн керек деп дайыма иштеп, ушул өкмөттүн дагы сунуштарын колдоп келатасыздар. Мен ишенем, мындан ары да колдоп бересиздер деп сизге, Табылдык апарович, ден соолук каалайм. Эми ишиңизге дагы мындан аркы чоң ийгиликтерди каалап кетет элем. Бирок баарына ушул жерде отурган депутаттардын баарына бирдей мамиле жасап, ишти алып бардыңыз. Эч кандай талаш тартыш болгон жок. Ошондуктан биз ойлойм, ушу комитетти ушу ынтымак кармап, жакшы иштерди алып бардык да. Ошондуктан эмки иштериңизге да ийгилик, ден соолук. Мен ойлойм, эгерде ушул эле биздин комитетте мүчө болуп калсаңыз керек деп ойлойбуз. Чоң рахмат. Макулмун мен, ордундашат бериң. Анда, урматтуу депутаттар, бүгүнкү Алмазбек Акужанович. 100-чү буйругу бар эле 28 март 2018 жылдагы. Бул бир аз грант келди эле ошол акчаны бөлүү боюнча. Рахмат. Ошону киргизип берсеңиздер, ар түрдүү маселе. Жокпу депутаттар? Анда урматтуу депутаттар,
Айтылған Бишкек шаарында 2017 жылдың 27 ноябрында қол қойылған қаржылоо жөнүндө 135 КЖ, грант H839 КЖ жана гранттык макулдашууга киргизүү тууралуу макулдашуу катын ратификациялоо жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын долбоору тууралуу баяндамачы Кыргыз Республикасы саламаттык